Армысыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин катталуучулар. Биз кийинки кылмыш жаза укугу боюнча тездетилген баяныбызды улантабыз. Биз бул чыгарылышыбызда 124 берени жөнүндө сөз кылабыз. Кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси бул зарыл коргонуунун чектеринен аша чабуу менен жана кылмыш жасаган адамды кармоонун чектеринен аша чабуу менен киши өлтүрүү деген экөөсүнү бир беренеге камтып статьяны киргизген. Биринчи, биз зарыл коргонуунун чегинен аша чабуу менен киши өлтүрүү деген жөнүндө сөз кылабыз. Бул кылмыш боюнча 16 жаштан жоопкерчиликке тартылат, акыл эси соо адам тартылат. Субъективдүү жагы бул кыйыр атайлуу. Башкача айтканда, түз ошондой адам өлтүрүү ою да жок, бирок аргасыздын чегинен чыгуу менен киши өлтүрүүгө барат. Биз көпчүлүк учурда өзү аргасыз коргонуу, зарыл коргонуу бул өтө маанилүү тема да. Ошондуктан ушунун чегинен аша чабуу дегенден мурда мунун кандай чектери бар экенин жакшы түшүнүшүбүз керек да. Чегини билсек, андан кийин аша чабууну билебиз да. Ошондуктан биринчи чеги эмне? Чеги теорияда өзү моундай түрлөрү айтат. Биринчиден ошол коргонуу кол салуу өзү чыныгыл болуш керек. Ойлоп таппай, мага кол сала турган болуп калды же ошондойго келип калды эле деген сөз болбойт. Ал теорияда да практикада өтпөйт. Демек, кол салуу чыныгы анык болуш керек. Башкача айтканда, бычагын көтөрүп сени өлтүргөнү келе жатса, мылтыгын көтөрүп келе жатса, же башка берүү үчүн бир нерсени даярдап жатса, же болбосо түндө кирип кандайдыр бир каракчылык менен колдоруна курал алып үйүңүзгө кирип келсе, демек аракет менен коштолушу ошол кол салуунун аныктыгын түшүндүрөт. Демек, биринчи анык болсун дейт кол салуу. Экинчиси, ошол кол салуу менен коргонуу бир убакта болсун дейт. Сизге кол салып атканда гана сиз коргонушуңуз керек. Сүйлөп жатканда эмес. Кол салып башталганда сиз коргонуу аракетиңизди көрүшүңүз керек. Мыйзамдын тили ушундай да. Сага кол салуу аракети башталганда сен коргонуу аракетин жасашыңыз керек. Мисалыга, сизди уруп сабап, сиз эсиңиз ооп жаткандан кийин өзүңүзгө келип алып аркасынан барып өлтүрө турган болсоңуз, же чыгып кетип атканда барып аркасынан жыга чапсаңыз, же атып салсаңыз, бул өч алуу болуп калат. Себеби коркунуч жоголду деген сөз да. Коркунуч жоголду. Кол салуу бүттү. Сизге коргонуу уже укугудан ажырадыңыз деген сөз. Ошондуктан артынан барып коркунуч жоголгондон кийин, коркунуч өзүнүн коркунучтуулугун токтоткондон кийин сиз барып коргонуу деген сөз болбойт ал жерде. Демек, экинчиси ошол кол салуу мезгилде гана коргонсоңуз болот деген сөз. Үчүнчү чеги бул сиз ошол кол салуу менен коргонуунун күчү барабарлыгы деген сөз. Ал деген эмне? Ал деген сөз, мисалы, сизге 3 адам кол салып атса, сиз эмне менен коргоносуз? Ал эми сизге жаш бала кол салып атса, сиз кантип коргоносуз? Маселе ошондо. Күчтөрдүн, куралдардын, убакыттын, анын жагдайын адамдын ошого жараша бири-бирине дал келиши деген сөз да эми. Демек, мисалы, сиз 2 метрлик, өзүңүз 1,50-сүз, 2 метрлик адамга кол салып атасыз. 2 метр бою бар адам сизди колдагы куралы менен башыңызга бир чаап жыга салды. Анда аныкы коргонуу болбойт, ал жөн эле колун мынтип койсо деле сиз кол сала алмак эмессиз да, деген сөз да. Демек, күчү, жагдайы бардыгы дал келиш керек. Мисалы, 3 адам кол салып атса, сиз
жалгызсыз. Мындай учурларда бул дагы эске алынат деген сөз. Жаш бала сизге кол салып атса, мисалыга аялга, жаш кызга бирөө кол салып атса, демек мындай жагдайларды биз түздөн түз эске алышыбыз керек. Бардыгын карап келип чыкканда, демек үчүнчү эмеси бири-бирине дал келиши. Кол салып аткан адамдын күчү, жашы, абалы, акыбалы. Э, Эме менен айтканда, бир майып адам сизге кол салып атат. Колун көтөрүп алып, башка колунда куралы жок. Андан кийин ооба кичинекей эле адам болушу мүмкүн, бирок колунда курал болушу мүмкүн. Ал коркунучтуураак. Бою кичине болсо да, алсыз болсо да, колунда курал турса, ал деген сөз коркунучтуу деген сөз. Демек эмне менен куралданган ал? Кандай курал менен куралданган? Бычакпы, атуучу мылдыкпы же кандай? Ушул дагы чоң мааниге ээ болуп эсептелет. Демек чектери ушул. Демек сиз ошол чектерден чыксаңыз, чыгып туруп киши өлтүрсөңүз, анда бул зарыл коргонуунун чегинен чыгуу менен, аша чабуу менен киши өлтүрүү болуп калат. Тажрыйбада, практикада өтө оор да. Ошондуктан далилдеш кыйын. Мисалы, үчөөсү көчөсүндө кетип атат, үчөөсү кол салып атат. Анан сиз бардыгыны бычак менен жаракат кылдыңыз дейли. Анан эртеси барсаңыз, алар баары айтат, ушундай бизге салды, кол салды деп. Бирок эми камера болбосо, башка күбө болбосо, ошону далилдеш өтө кыйын болуп калат да. Ошол үчүн мисалы мыйзамдарда 4-чегиге келгенде, сиз колдонгон чара эң акыркысы болсун дейт. Башка коргоо мүмкүнчүлүгүңүз, өзүңүздү коргоо мүмкүнчүлүгүңүз жок. Ушул гана чара калды. Бул чараны колдонбосом болбойт деген сөз да. Мисалыга, сиз бирөө сизди өлтүргөнү келе жатса, сиз бул жагынан чыгып качып кеткенге мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп, бирок сиз күтүп туруп ошону өлтүрсөңүз, ал коргонуу болбой калат. Ал сиз атайлап эле өлтүргөн болуп калат. Себеби сиз күтүп атасыз да. Күтүп атасыз. Демек мыйзам айтат, кач деген сөз да. Мыйзам биринчи кач дейт. Кач. Качып кеткенге мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, бирок сен коргондум деп киши өлтүрүп атсаң, ал болбойт. Демек 4-эң негизгиси, сиз колдоно турган чара акыркы чара болуп эсептелиниши керек. Ошондуктан бул коомдо өтө маанилүү да, өтө маанилүү. Себеби бир убакта өзүбүздү коргоп жатып кылмышкер болуп калышыбыз мүмкүн. Бир убакта эле, бир мезгилде эле. Себеби өзүн билбеген бирөө кол салышы мүмкүн, сизге, башкага кол салышы мүмкүн. Ошол убактарда түздөн түз сиз коргонууга милдеттүүсүз да. Укугуңуз бар. Коргонуу укугу бул бардык жерде жазылган. Конституциядан баштап бардык мыйзамдарда адам өзүнүн бардык укуктарыны кандай мыйзам жол берген жол менен, усул менен өзүн коргоо алганга болот деп жазып койгон. Бирок ошону аша чапсаң, жоопкерчиликке тартыласың дейт да. Демек, аша чаппаш үчүн биз ушуларды билишибиз керек. Ошондуктан тергөө мезгилинде ушул 4 нерсени дайыма ошол кол салуунун реалдуулугун, аныктыгын, кол салуу менен коргонуунун өз убагында болушун, күчтөрдүн, куралдардын, бардык жагдайлардын бири-бирине дал келиши менен жана ушул коргонууда колдонгон амалыңыз акыркы экендиги менен. Мисалы, бирөө түндө шепкаңызды уурдап калса, колуңузда тапанчаңыз болсо, алып атып таштасаңыз, анын өмүрү менен шапканы салыштыр дейт да эми. Бир шапкага адам өлтүрүп атасыз да, эмне десе уурулук кылды, мени тоноод дейсиз. Бирок шапкаңызды алып калып качып кетип атпайбы? Качып кетип атса, сиз атып атасыз. Кол салуу жоголду. Ал болгон эле максат бир эле эмен. Эми мисалыга, ушул сыяктуу да, бир нерсеңди уурдап качып кетип атса, эми бир телевизоруңду болобу, башка качып кетип атса, сен мылтык менен чыгып атып атсаң, жок. Ошондуктан мындайлар болбойт деген. Тергөөчү демек ушуларга өтө көңүл буруш керек да. Сиз эгерде ошондой коргонуунун, кол салуунун коркунучу жоголгондон кийин жасаган аракетиңиздин бардыгы өч алуу болуп эсептелинет. Андан кийинки маанилүү жагдай бул, сиз
жанагы коргонууда кайсы жерде экендиги өтө маанилүү да. Себеби мыйзамга муну айтып жатканымдын себеби ар бир тергөөчү дагы, сот дагы ушуга көңүл буруш керек. Акыркы кылмыш жаза кодексинде эгерде үйгө кирип келсе каракчылык, тонокчулук. Ошол мезгилде сиз кандай гана курал жарак колдонбоңуз бул аша чабуу болуп эсептелинбейт деп мыйзамга киргизип койду да. Ошондуктан бул өтө туура, өтө туура. Анткени мисалы сиз үйдө түндө балдарыңыз бар, жубайыңыз бар, тууганыңыз бар, үйдө жатсаңыз маскачан, башка м, талап-тоноо каракчылык үчүн кирген болсо, сиз эми аны териштирип отурбайсызбы? Жөн эле мүлккө келдиңерби же кандай деп сураганга болбойт. Аңдап билгенге болбойт. Колунда эмне бар экенин билүүгө болбойт. Түнкү убакыт саресеп салып тариздегенге мүмкүнчүлүк дагы жок. Ошондуктан мыйзам ушуну киргизип койгон. Демек, ушул учурларда колдонулган, ушул убакта адам өлтүрүү аша чабуу болуп эсептелинбейт деп. Демек, мыйзам чыгарып ушул жагдайларды эске алган да. Турак жайга кирип барса, каракчылык, тонокчулук мезгилде. Сиз демек бардык эле учурда колдоно берет деген сөз эмес, бирок коркунучтуулугу жөнүндө сөз болуп атат да. Демек, алар жөн кирбейт, курал менен кирет, каракчылык максатында же талап-тоноочулук максатында кирип аткан болсо, кошумча сиздин турак жайга кол тийбегестигиңизди бузуп туруп кирип жаткан болсо, демек, оюнун орчундуу экендиги, маанилүү экендигин жөнүндө сөз болуп жатат да. Демек, ушул чектерди аябай билишибиз керек. Кээ бирде ошо коргонууда материалдык менен жеке өзүбүздүн өмүрүбүздүн, ден соолугубуздун коопсуздугу же мүлктүн коопсуздугу жөнүндө болуп атабы. Тергөө дагы, биз дагы баардыгыбыз ушул мааниге, ушул жагдайга өтө аскердүү көңүл бурушубуз керек. Бул жеке адамдын, ар бир адам ким болбосун ал, спортсмен болбосун, жөн болбосун, эч нерсесине карабайт. Ар бир адам коргонууга, өзүн өзү коргоого укугу бар. Бирок жанагы биз айткан чектерине кармоо менен укугу бар. Анан аша чапсаңыз, аша чаап киши өлтүрсөңүз, ушул статья менен жоопкерчиликке тартыласыз. Демек, өз убагында тете, кийин эмес, коркунучтуу, реалдуу болуш керек кол салуу. Ушунун бардыгын эске алуу менен, демек, мыйзам сизге коргонууга укугуңузду берет. Бул жалпы коргонуу, зарылдык коргонуунун чектеринен аша чабуу менен киши өлтүрүү деген сөз. Андан кийинки экинчи ушул эле беренеде дагы бир жагдайды кошуп койгон. Бул кылмыш жасаган адамды кармоонун чектеринен чыгуу менен. Бул көпчүлүк учурда бардыгы эле ойлонушу мүмкүн. Укук коргоо органдарынын кылмышкерлерди иликтөө, издөө, кармоо менен алектенген адамдарга гана тиешелүү. Да, туура айтасыз. Туура ойлоносуз, ошондой. Бирок ошол эле мезгилде кылмышкерди жөнөкөй адам да кармаганга аракет кылышы мүмкүн. Мисалы, бирөөдү өлтүрүп кетип атса, сиз кармаганга аракет кыласыз да, токтотконго аракет кыласыз, башкарганга аракет кыласыз. Демек, бул берене бир эле укук коргоо органдарынын кызматкерине тиешелүү эмес. Бул башка адамдарга да тиешелүү, жоопкерчиликке тартыла бериши мүмкүн. Мисалы, бирөөдү өлтүрүп же бирөөдү уурдап качып кетип аткан адамды кармоо үчүн сиз атып саласызбы же болбосо кандайдыр бир нерсе менен жыга чабасызбы? Бул учурларда жоопкерчиликке тартыласыз деген сөз. Бирок жөн максат эмес да бул. Ошо кылмышкерди кармоо үчүн сиз жасаган аракет. Мааниси ушунда турат да. Кылмышкерди кармоо үчүн гана эме жумшап атасыз, аракет жасап атасыз, аракетти кылып атасыз деген сөз. Өзү кылмышкерди кармоодо курал колдонуу бул бардыгы мыйзамдар менен жөнгө салынган. Мисалы, курал колдонуу, курал жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ал жерде кандай колдонуш керек, кандай тартипте колдонуш керек, кылмыш жасаган адамга кандай, мисалы, биринчи эскертүүчү атууну атыш керек, андан кийин колдонуш керек деген өзүнүн тартиптери бар. Демек, ошол тартиптерди кармоо менен кылмышкерди кармоого болот. Бирок кылмышкерлерге кайсыл убакта эмне атайын каражаттарды колдонот, куралды кантип колдонот, кандай адамдарга, кайсы кылмышкерлерге карата. Ошондуктан бул учурлар мыйзамда так көрсөтүлгөн.
Демек ошо мыйзамда көрсөтүлгөндөгү курал колдонуу, атайын каражаттарды колдонуу же физикалык күч колдонууда дагы аша чабуу менен колдонсо, анын кесепети адамдын өлүмүнө алып келе турган болсо, ушул берене менен жиктелет. Анткени ал адамга кол салуу, ал адамга ошол каражатты колдонуу, ал адамга карата ошол куралды колдонуунун бирден бир максаты ошо кылмышкерди кармоо болуп калып атат. Жөн гана ошонун чектерин аша чабуу болуп калат да. Мисалы бизде кылмышкер атып атышы мүмкүн кармайм деп атканда. Башка балта, бычак көтөрүп алат, бардыгыбызга белгилүү. Анан эми ал мезгилде ошо кызматкер башка адам эми жалаңач муштум менен барбайт да. Демек ошол үчүн атайын каражатты колдонууга уруксат берет. Курал-жаракты колдонууга уруксат берет. Анан эми жөн эле качып бара жатса анан каратып туруп, жүрөгүнө каратып атыштын кажети деле жок да. Ушундай экинчи жагы бар да эми. Мисалы, биринчи бутуна атып кармаса боло турган жагдайларда өз өмүрүнө маанилүү органдарына карата атып, башка бутун атканга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, башка жагына атты дейли. Же болбосо башка атайын каражаттарды колдонууда ушундайлар болуп калышы мүмкүн. Бирок экинчи тарабы кээ бирги кылмышкерлерге жанагыдай курал колдонуу же башка мүмкүнчүлүксүз эч кармоого болбойт. Биз теорияда дагы, башкада дагы көпчүлүк учурда ушул пункттарды кеңири эске алыш керек да. Мисалы чет мамлекеттерде, кээ бирки мамлекеттерде практикада эсили ошондой сырт көрсөтө турган болсо, мисалы колун чунтойго салганда кандайдыр бир курал алып чыгуу, кандайдыр бир аракеттерди, мимикалды кол жансоолорду кыла турган болсо, бул жетиштүү курал колдонгонго. Анткени ал ошол чонтойдан эмне алып чыгары белгисиз да кызматкерге. Может, граната көтөрүп чыгат, может, башка мылтыкты көтөрүп чыгат, атып салмак да дегене. Демек ошондой кол жансооду кылуу өзү курал колдонууга негиз боло алат деген мыйзамдар бар да. Бизде андай мыйзам жок, бирок ошондой кол жансоо же аракет кылуу бул өзү ошондой нерсеге алып келиш керек дегенди түшүндүрөт. Демек, бүгүнкү күндө биз бир эле жагы жанагы жагына карабастан, оор кылмыш жасаган, өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдар, алар жөндөн жөн карматпоого аракет кылат. Кээ биркилери өзүнүн жанын бермеген сайын карматпайт. Ушуга аракет жасашат да. Ошондуктан курал колдонуудун дагы эрежелерини тагыраак деталдаштырып киргизүү мыйзам чыгаруучунун бул эсинде болуш керек да. Ушундай аша чабуу өзүнүн кызматын кылып аткан адам мыйзамдын кесепетинен жоопкерчиликке тартылып калбаш керек деген сөз. Ошол эле мезгилде ар бир адамдын өмүрү эсептегис, баасыз нерсе. Кылмыш жасаган күндө дагы ал ошо сыйлоого, укугун сыйлоого, жанагы тиешелүү каражатты, куралды мыйзам чегинде колдонууга милдеттүү деген сөздү түшүндүрөт. Демек ушул мыйзамдарда жанагы курал жөнүндөгү мыйзам, башка мыйзамдарда колдонулган эреже физикалык күч, атайын каражат, курал-жарак ушуну колдонуу менен гана кармалат да кылмышкер. Күч нерсе физикалык күч менен, башкача айтканда кайрып, бурап, жыгытып, кулатып деген сөз. Экинчиси атайын шокер жанагыдай эмелер менен, атайын каражаттар менен. Үчүнчүсү уже курал. Демек ушулардын кимисини аша колдонуп кармалды дегени далилденти турган болсо гана, анда муктаждыгы жок колдонгон деген жыйынтыкка келсе гана тергөөчү ушул берене менен жоопкерчиликке тартса болот дегенди биз кеңеш катары беребиз. Көпчүлүк теориялык жактан дагы ушуга ынанат. Бул жалпысынан 124 беренедеги белгилер.